Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал татаалдашып кетсе, өзгөчө абал киргизилеби? Акыркы кездеги Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылышынан улам коомчулук өзгөчө абал режими киргизилеби деген тынчсыздануу суроолорду беришүүдө. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Тилекке каршы, эгер бул улана берсе, катаал чараларды көрүү керек жана эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен чектөө чараларын киргизүү керек, деди Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов. Биз байкоо жүргүзүп жатабыз. Эгерде эпидемиологиялык кырдаал татаалдашып кетсе, анда чектелген аймактарда чектөөлөр киргизилет. Айрым аймактарга чектөө киргизүүнү, ошондой эле айрым объектилерди жаап салууну сунуштайбыз, деди ал. Министр эскерткендей, Бишкекте дем алыш күндөрү коомдук транспортту токтотуу чечими кабыл алынган. Бул байланыштарды азайтуу жана коронавирустук инфекциянын жайылышына чектөөгө байланыштуу. Садыр Жапаров коронавируска дары ойлоп тапты. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына коронавируска шылтап элди, базарларды карантинге жапканыңарды токтоткула, Садыр Жапаровду уккула деген пикирин жазып чыкты. Ал 2 апрель күнү эле президент Сооронбай Жээнбековго элди карантинге жаппагыла, экономикалык кризис болот, күнүмдүк акча таап үй бүлөсүн баккандар ачка калат, менде коронавирустун дарысы бар, элди участкалык ооруканалардан эле дарылап турсак болот деп кайрылуу кат жазган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. Ал дары менен азыр түрмөдө ашказандан рак болуп ооруп жаткан адамдарды дарылап, айыктырып жатат. Ашказандагы рак оорусуна миңдин бири болгон медицинада колдонулбаган уникалдуу табигый дары экен. Ысык көлдүктөр колдонуп жатышыптыр. Намыстанбай эле ошол дарыны колдонуп көргүлө. Балким чоң жардам болот, деди Токтосунов. Садыр Жапаровдун президентке жазган катын жарыялады. Урматтуу Сооронбай Шарипович, өлкөбүздө болуп жаткан бүгүнкү коркунучтуу абал күндөн күнгө оорлошуп бара жатканы баарыбызга эле байкалып турат. Албетте, жаран катары мен да катуу тынчсыздануудамын. Менин түрмөдө жатканыма 3 жылдан ашып калды. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, түрмөлөрдө ар түрдүү оорулар менен ооругандар көп. Арасында жугуштуу оорулар менен ооругандар, туберкулез жана башкалар толтура. Сасык тумоонун түрлөрү бар. Айла жок бирге жашагандан кийин аралашып эле жүрөбүз. Ушундай жугуштуу оорулардан сактаныш үчүн дайыма бир дары колдоном. Биринчи Кудайдын кудурети, экинчи ушул дарынын дабасы менен жугуштуу оорулардан оолак жүрөм го деп ойлойм. Бул дарыны илгертен бери атам менен энем колдонушчу эле. Бала кезибизде ооруп калсак, дароо ушул дарыны берип, 2-3 күндө эле сакайтып алышчу. Сасык тумоонун бардык түрлөрүнө жана өтүшүп кеткен ашказан рак оорусуна да дабасы бар. Бул дары медицинада жок, өтө коркунучтуу дары. Адам туура эмес колдонулуп алса же эрежелерин, өлчөмүн так сактабаса, ордунда эле мүрт кетет. Ошондуктан өлчөмүн жана эрежелерин билген киши колдонбосо, билбеген киши колдонууга таптакыр тыюу салынат. Менин сизге сунушум: эгер туура көрсөңүз жана уруксат берсеңиз, коронавируска чалдыккан ооруларды жашыруун дарылап көрсөк, балким шыпа болуп калар деген үмүтүм чоң. Себеби коронавирус сасык тумоонун эле бир түрү экенин окумуштуулар айтып жатышпайбы? Бул дары сасык тумоонун бардык түрлөрүнө жана башка көптөгөн ооруларга миңдин бири. Бала кезимден бери колдонуп жүргөн адам катары ишеничтүү айта алам. Ошондуктан уруксат берип, мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер, жаш курактары ар кандай оорулардан 3 кишини 10 күн дарылап көрөлү. Бул иши үчүн шарты бар ооруканада 3-4 бөлмө керек. Албетте, бир врач, бир медсестра дайыма күзөттө болуп турусу абзел. Алар дарылап баштаган күндөн баштап ар бир суткада анализдерин алып, лабораториядан өткөрүп, жыйынтыктарын байкап туруулары керек. Бул дарыны коронавируска дабасы жок болуп чыкса, биз эч нерсе жоготпойбуз. Зыяны жок, эч кандай чыгымдын кереги жок. Эгер Кудайдан болуп шыпаасын берип калса, мамлекет үчүн чоң жеңиш болот эле. Анда карантинди жоюп, ооруларды ар бир райондон жана участкалык ооруканалардан деле дарылап туруу мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Эскертип коюум абзел. Эгер шыпа болуп ишке ашып кетсе, бул сунушумдун келечеги опурталдуу болот го деп ойлойм. Себеби адам баласы болгондон кийин дарыны колдонуу өлчөмүн жана эрежелерин так сактабаган учурлар эл арасында кездешип, бирин-серин кырсыктар болушу мүмкүн. Ошол үчүн бул дарыны ар кимге эле сунуштай бербейбиз. Бирок айла жок, жалпы элибиз кыйын кырдаалда кептелип калганда эбепке себеп болуп, мамлекетибиз бүгүнкү кыйынчылыктан чыгып кетеби деген үмүт. Терең урматым менен, Жапаров Садыр Нуркожоевич.
Өлкөдө коронавирустук инфекцияга бир суткада 200дөн ашык адам чалдыгып, бир нече киши көз жумду. 2020-жылдын 22-июнуна карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 205 учур катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Жаңы учурлары Бишкек шаары 82, Чүй облусу 33, Ош шаары 25, Ош облусу 26, Ысык Көл облусу 10, Жалал Абад облусу 8, Талас облусу 19, Нарын обласы 6. Республика боюнча жалпы 3356га жетти. Өткөн сутка ичинде 3 бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. Кыргыз түрк ооруканасынан 1 аял, Талас аймактык ооруканасынан 1 эркек, Нокен аймактык ооруканасынан 1 аял киши. Жалпы каза болгондордун саны 40 кишини түздү. Өкмөт башчы Бороновдун кесепетинен эл көтөрүлүп кетпейби? Премьер-министрлик кызматын аркалабай жатып Кубатбек Боронов өкмөт үйүнүн астында 100дөн ашык атка минери менен сүрөткө түшүп, Мухамбеткалый Абылгазиевди узатууда коомчулуктун сынына кабылды. Үймөлөктөшкөн буларды элибиз көрүп, коронавирус жок экен деген бүтүмгө келишти. Эрге мин албай эги менен тийгенде эле кепке калды. Дагы бир кызыгы, Боронов дем алыш күндөрү коомдук транспортту токтотууну билдиргени кандай? Көпчүлүк адамдар түшүнүшпөй башка күндөрү автобустарда, маршруткаларда тыгылышып, вирус чуга берсе болобу дегендей суроону беришүүдө. Бул эмне деген сабатсыздык? Чечкендүү, караңгыдан көз тапкандай жолду көрсөтө албаганы кейтет. Айтор Бороновдун премьер-министр катары башкаруусуна ишенбегендер арбыда. Чимкирик парламент атайын ушундай адамды жогорку бийлик бутагына отургузуу менен жалпы кризисти жаратып, элибизди кыйнаганы жатышабы? Мындай шартта эл көтөрүлүп кетпейби? Ансыз да коронавируска чалдыккандар бир күндө 200дөн ашып кетти. Элдин турмушу барган сайын начарлап баратат. Арга кейже. Ассол Молдокматовага Рамзан Кадыров бриллиант зер буюмдарын белек кылды. Коомдук ишмер алып баруучу Ассол Молдокматованын кечээ туулган күнү эле. Ал туулган күн урматына жетимдер үйүнө дастуркан жайып, алар менен чогуу түштөндү. Андан соң кечинде Ысык Көлдө жакындарын курчоосунда тосту. Ассол айым күтүлбөгөн белектеринин бири Чечен президенти Рамзан Кадыров берип жиберген белек болгонун айтты. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Ысык Көлгө белек берип жибериптир. Бул бриллианттан жасалган азем буюмдар жана ушунчалык кооз букет. Мен чынын айтсам аябай таң калдым. Мына чыныгы лидер, чыныгы мырза, джентльмен. Рамзан мырза, сиз албетте таң калтырууну билесиз. Сизге чоң ыраазычылык, деди ал. Эске салсак, буга чейин Ассол Молдокматова Данга Битаев аттуу каарылар үйүндө жашаган чечен аксакалы тууралуу репортаж жасап, аны чечен президенти Рамзан Кадыров көрүп, Данганы мекенине кайтаруу үчүн атайын учак жиберген эле. Данганы Грозный шаарына Ассол Молдокматова коштоп барып, ал жактан өзүнүн кайрымдуулук фондуна чечен башчысы $30,000 жардам кылганын билдирген. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев башкалар үчүн добуш берип келген депутат Нышанов жоопко тартылсын. Атайын арыз түшпөсө ишти карашпайт эмеспи? Андыктан коомчулуктун жана өзүмдүн атымдан Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышановдун башка депутаттар үчүн да дайыма добуш берип келе жаткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын прокуратурасына расмий арыз таштоону туура көрдүм. Кандай дейсиздер? Эл өз укугу үчүн күрөшпөсө болбой калды. Булар биздин үстүбүздөн билгенин жасай берет экен. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитовго: урматтуу Өткүрбек Асылбекович, мыйзам чыгаруу бийлигинде отурган кээ бир депутаттар өздөрү мамлекеттик кызыкчылыкка кайчы келген мыйзамсыз жоруктары менен коомчулуктун нааразычылыгын жаратышууда. Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов өзүнүн видео маегинде бир жолу эле эмес, ар дайым катарлаш отурган депутаттар үчүн добуш берип келгенин мактаныч катары айтып жатканы боюнча кылмыш иш козгоп, тергөө иштерин баштоого толук негиз болуп бере турган инцидент экенин сиз да жокко чыгара албайсыз. Демек, мыйзамдын кынтыксыз аткарылышын көзөмөлгө алган жогорку мамлекеттик органдын башында турган кызмат адамы катары бул ишти өндүрүшкө алууңузду өтүнөм. Кыргыз коомчулугунун атынан Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев. Жалпыга маалымдоо каражаттары. Жогорку кеңештин 5 депутатынан коронавирус аныкталды. Анын ичинде Бакыт Төрөбаев да бар. Жогорку кеңештин 5 депутатынан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу бир нече жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жогорку кеңештин 70ге жакын депутаты ПЧР тест тапшырышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча КСДПнын 3, Бирбол фракциясынын 1 депутатынан коронавирус аныкталган. Депутаттардын ичинен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин анализинен коронавирус инфекциясы табылганы да айтылууда. Эске сала кетсек, буга чейин Кыргызстан парламенттик фракциясынын мүчөсү Бейшеналы Нурдиновдун COVID-19 менен
менен ооруп калганы белгилүү болгон. Ал төрага Дастанбек Жумабековду кошпогондо дээрлик бардык кесиптештери менен байланышкан. Вице-премьер-министр болуп тайындалган Алмазбек Батырбековдун ордуна Бейшеналы Нурдинов парламентке келген. Жалпысынан парламентте COVID-19 инфекциясынын 2 учуру катталган. Алгачкы ирет 18-июнда аталган оору Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулунан табылганы белгилүү болгон. Министр ак кеме мейманканасы стационарга айланышы мүмкүн. Зарылдык жаралса Бишкектеги ак кеме мейманканасы коронавирус жуктургандарды дарылоо боюнча стационарга айланат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Модератор ага эмне себептен мобилдик госпиталь салынбагандыгы тууралуу суроо берди. Эл аралык Манас аэропортунда мурдагы Ганси базасынын ордуна 5 корпус иштеп жатат. Ал жерде 600 койка дайындалган. Азыр ал жакка сырттан келген жарандар обсервацияга жаткырылууда. Дагы 7 корпус дайындоодобуз. Эгер кошумча госпиталь зарыл болсо, ак кеме мейманканасын стационар кылабыз, деди министр. Белгилей кетсек, аталган мейманкана Кыргызстанда коронавирус аныкталгандан бери обсервация жайы катары колдонулууда. Өкмөт үйүнүн алдында митинг өтүп жатат. Чүй областынын 2 айылынын жашоочулары өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алардын максаты жерди трансформациялоо. Эгерде булардын максатын ишке ашырып Кубатбек Боронов алдыларына чыкпаса, алар кетпейбиз дешүүдө. Акцияга 50дөн ашык адам чогулган.